Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Taala çetin maqtaulы bolsun. Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salamlar jana salavatlar bolsun. Bul umra safары öte bir Kudayga jakkan en ulu safarların biri. Biz buga çeyin köp umraga bardık edek. Через Tursiya arkылуу bardыk. Ал жакта 24 сааттан ашуун убактыбыз кетчү. 6 saatта Турцияга барабыз, анда 12 saatка чейин бүтүү болчу. Андан ары 5 saat учубуз. Бирок алхамдулилла адамдарыбыз барып келген. Андан кийин Дубай менен учтук. Ал деле бир 20 saаттын тегереги. Андан кийин биз Маскат менен, Кувейт менен, Шаржа көп жактар менен учтук. Баары бир бул улаган аталары үчүн, энелер үчүн өтө кыйынчылык болчу. Эми бүгүн алхамдулилла бул өтө бир жакшы жетишкендигибиз. Бул ушул Манас Эйирдагы Жазир Травел фирмасынын ажылары үчүн жана бүтүн мусулман коомчулук үчүн өтө бир ыңгайлуу шарт болду десек, бул мактоого ылайыктуу бир иш-чара деп десек болот. Ошон үчүн бүгүн буйрса биз Оштон туура Жидда деген шаарга барабыз. Ал Жидда шаары Меккеден 80 километр жакындыкта. Буйрса биздин учуу убактыбыз 5,5 saat. Аллах мага жол берсе 5,5 saatта ажыларыбыз менен Саудия өлкөсүнүн Жидда шаарына барып, ал жакта 3 saat артка кеткендиктен биз багымдат намазыны буйрса Жидда шаарында окуйбуз деп үмүттөбүз. Боюнча ушул умундагы адамдарга пересадкадагы кыйынчылык Өтө. Кээ бир учурда адамдар мына аба көтөрүлгөндө долинасы түшүп кеткендер болот, көтөрүлгөндөр болот, анын ыңгайсыз көп болчу. Биз өтө кыйналчубуз. Азыр Кудайым буйрса бул өтө бир жакшы шарт деп кубанычтабыз да. Өтө ыңгайсыздык жаралчу. Анан баягы күткөндө кээ бир аксакалдардын буттары ишип кетчү. Айтор көп нерселерди башыбыздан өткөздүк да. Ошон үчүн мына биринчи рейс дегенде мен бүтүн өзүмдүн группама айтып, келиңиздер мына түз учабыз десек, Кудайыма шүгүр, баарысы бир жылмаюу менен, өтө кубануу менен кабыл алышып, мына баары көрүңүздөр, эң улуусу 80 ашкан инсандар. Жашы дегенде бир 40 тегерегиндеги. Кудайым буйрса, бул акыркысы болбосун, бул рейсибиз жумасына бир жолу эмес, балки 2-3 жолу. Анан да мына Жазира фирмасы дагы, биринчи учушу дагы бул фирма, өтө такшалган фирма, канчалаган ажыларга кызмат кылды. Ал жактагы автобустары, жатаканасы, ал жакта бизди күтүп алуусу, кайра узатуусу, анан биздин ажы башчылар гидтердин дагы жакшы болуусу бул ажыларыбыздын көп баруусуна шарт түзүп берет деп ишенем. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мына бизде Ош аэропортундагы алгачкы 2006 жогоруда айтып кеткендей 2006 жылдан бери биринчи жолу Кыргызстандын авиакомпаниясы менен биринчи жолу биз аэропорттон Оштон Жиддага түз каттан башталды. Кудай буйрса жумасына берди рейстен азыр март айына. Апрель-май айында көбөйтүлөт. Булар бизге кардар болгон себебинен биз буларды аябай кубанычтай Ош аэропорту күтүп алдык. Жолдор ачык болуп, эсен-аман барып келишсин, ошо тилектешпиз. Биз Ош аэропортунун кызматкерлери колубуздан келген бүт шарттарды түзүп, буларга түзүп бердик. Бул биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң жетишкендик, ийгилик. Биз эми жетишип атабыз, эми баштап алып баштадык. Себеби 2006 жылдан бери Кыргызстандын биздин өзүбүздүн ата мекендик компаниялар токтоп калган. Дайым араб мамлекеттердин самолеттори менен, башка мамлекеттин, Ирандын авиакомпаниялары менен биздин ушул эмелерибизди, жарандарыбызды ташып жүрүшкөн да. Эбегеси чоң акчалар чыңкыт туткан да. Бизге болгон эме кылып азыр мына ата мекендик компания учуп баштады. Буюрса ушул ажыларыбыздын ошол берген акчасы да ушу Кыргызстанда калат. Аябай чоң жетишкен. Обрага эмек чыккандар алганда чет өлкөлүк компания. Чет өлкөлүктөр болчу, ооба. Жылда эле бизден Fly Dubai. Канча рейс турган анда? 1350 адамды ажы убагын алып кетчү. Калгандарын ошондой умрага. Ана эки рейс, бир рейстен ушул түшкөн да. Ал жерде чындыгында баалары да өзүңөр билесиңер, 4,5 миңге чыгып кеткен болчу. Ошо ажыга барып. Азыр мында түз каттама ачылганда сөзсүз баалары да түшөт. Буюрса жакында Ороз айлары келе жатат. Андан ары ажылык сапарына
барганда ал убакта сөзсүз баалар түшөт. Рахмат, чындыгында сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бул бүгүн 5 март 2022 жыл ошол Кыргызстандын туризминде же болбосо өзгөчө Ош облусунда ошо туризмге кошкон чоң бир тарыхый күн болуп турат десем жаңылышпайм. Анткени бүгүн сиз айтып кеткендей ошол Бишкек Жидда түз авиакаттамы ачылып жатат. Бул албетте биздин ата мекендик авиакомпания Эрманас авиакомпаниясы менен биргеликте ошо Жазира Travel туристтик агенттиги ошо биздин фирма менен биргеликте түз авиакаттам ачуу муктаждыгы бар болчу буга чейин. Ошол кардарлар биз буга чейин ошо 10 жылдан бери бул багытта иш алып барып келатабыз да. Биздин агенттик 10 жылдар аралыгында биз иш алып барып атабыз. Анан кардарлар буга чейин аябай мындай мүчүчүлүктөр бар болчу да кардарлар жеткенге. Ал эмне биринчи кезекте албетте бул ошо жолдогу биздин кардарлардын жолдогу убакыттан өнөмдүүлүгү болуп жатат да бүгүнкү күндө. Анткени мурда билесиздер ошол Бишкекке барып учушчу. Мына Оштун элестетиңиз алыскы Алайдан же болбосо бул жагы Каракулжадан, Ноокаттан баргандар Оштон авиакаттам жок учурда такси менен барып, же болбосо ички каттамдар менен Бишкекке чейин барып, ал жерде гостиницада түнө, же болбосо бир күн тиги жерде калып авиакаттам ички авиакаттамдар аба ырайына байланыштуу калып кала турган болсо, биз ал жерде баягы аябай мүчүчүлүктөр көп болчу да клиенттер үчүн. Мына ошолордун баарын эске алуу менен биз 2018 жылы ошол Жазира Airways авиакомпаниясынын биргеликте ошол биздин агенттик көптөгөн рисктерди өз мойнуна алып, ошол Кувейт аркылуу биз каттам койгонбуз 2018 жылы. Анан ортодо ушул пандемия болуп кетти. Пандемиядан соң биз мына бүгүнкү күндө Салам Эйр авиакомпаниясынын Оман аркылуу түз каттамдарды койдук. Ошондо Оштон түз Маскатка барып, Маскаттан Медина шаарына же болбосо Жидда шаарына. Бул биздин зыяратчылар үчүн. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ошол Омандан араб өлкөлөрүнөн Кыргызстанга экинчи багытын көздөп атабыз. Ошо Кыргызстандын биздин кооз жерлерди көрсөтүү максатында эки тараптуу алака түзүлдү десем болот да. Эки тараптуу бир чоң сонун шарт түзүлдү. Анткени бизде мында өзүңүздөр билесиздер, жай мезгили келип жатат. Жай мезгилинде ошол биздин тоолорубузга кызыккан биздин ошол араб туугандар бул жакка келгенине да чоң шарт түзүлдү түз авиакаттам менен. Алар мындай эл үчүн негизи убакыт өтө өнөмдүү болуп атат да бул. Буга чейин менин билишим боюнча Бишкекте дагы эме болду окшойт. Туура, буга чейин биринчи эки рейсибиз уже учуп кетти Бишкектен түз Жидда шаарына. Эми азыр Оштон бүгүнкү ачылуу эми ошо бүгүнкү күндө биринчи жолу учуп атабыз. Жок, Жиддага биз биринчи каттам түз авиакаттам бул Бишкектен болду. Бир каттам учуп кетти. Азыр эми экинчи максатыбыз ошо көбүнчө бизде ошо түштүк региондогу кардарларыбыздан көп мындай кыйынчылыктар болуп калчу да. Анан талап пайда болду. Талап пайда болгондуктан биз мына Оштон биринчи түз авиакаттам, ал эми биз жумасына 3-4 рейсибиз бар через Маскат. Анан түз авиакаттам болсо бул бүгүн биринчи жолу болот. Биз биринчи жолу мамлекеттик кыргыз компаниясы болуп Ош Жидда сапарын баштап атабыз. Кудай буйрса, биздин жарандар, биздин ажы башчылар, биздин туугандар Жазира жана Эрманастын чогуу бир долбоорунун негизинде түз каттамга учууга мүмкүнчүлүктөр болот. Бул каттамдар мындан артыкта регулярдуу түрдө учканга биз долбоорубуз бар. Алгачкы долбоор бул Жидда шаарына, анан кийин Медина, Рият шаарына пландарыбыз ошондой. Жумасына канча жолу учат? Жумасына азыр жумасына бир, Бишкектен да биз азыр учуп атабыз. Анан булардын кайра кайтып келүү программасына байланыштуу кимисинки бир жума, кимисинки 14 күн. Ошон үчүн биз азыр алгачкы рейсти койдук. Анан кийин уже жумада бир, 14 күндө бир учуп. Анан кийин бул каттамдар орозо келаткан айларда көбөйөт. Анан кийин да жай айындагы аяктагы туристтерди бул жака алып келүү жайкы эме бар. Анан билесиңер күзүндө кайра умра сапарлары башталат кайра. Сезон менен эле болуп калбай токтолбойбу дегеним? Жок, биз бул каттамдарды регулярдуу түрдө жасаганга биз ниетибиз бар буюрса. Бизде алгачкы, анан кийинкиси Медина, Рият деген шаарларга учканга. Албетте Дамам деген шаардан да бизде суроолор бар. Келечекте Бишкекке,
Негизи жалпы ушул ыйырманасы канча өлкөгө каттамы бар? Биздин өлкөгө каттамдарыбыз көп, бирок мына ковидтен азыр жаңы торголуп келе аткан периодда азыр Индия, Пакистан, Россия, Сауд падышачылыгы, анан Египетке сапарларыбыз албетте 2 каттам бизде азыр ош бар. Анан кийин келечекте биздин пландарыбыз боюнча Кувейтке, анан Кореяга, Туркияга. Туркиядан бул жактан да. Iya. Цифра менен алгандачы. Канча өлкөгө? негизи. Канча өлкөгө биз бир 15 өлкөдөн артык каттамдын эмебиз бар, уруксаттарыбыз бар, бирок азыр ушу 5 өлкөлөргө каттап атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун Кыргызстандан. Кыргызстаным эли журтум тынч болсун, заманыбыз жакшы болсун. Келечеги кең болсун, жаштарыбыздын келечеги да кең болсун. Алхамдулилlah, шүгүрлөр. Мантип биз ниет кылдык эди 1-2 жылдан бери. Ниетибизге Аллахым чексиз шүгүрлөр жетип, мантип учкан жатабыз. Тууру Жиддага деп ажы башчыбыз ушундай деди. Алхамдулилlah, Жиддага жетип, Кыргызстанга жакшы дуаларды кылып келебиз деген ниетте кетип атабыз. Бала чакабызга ушул эми алхамдулилlah, шүгүр. Мырзакулдан угуп калдык. Ушу оштон биринчи жолу учат эмеге. Биринчи рейстен буйруган экен, учуп атабыз, Кудай буйруса. Ушул компанияларга чоң рахмат, элдерди тейлеген. Силерге дагы чоң рахмат. Ушу бардыгына буйрусун, ажы болсун, умра болсун. Биз аябай кубанычтабыз, кубанып отурабыз. Ийгилик болсун. Эсен аман, Кудайым ушу тынч аман кырсык баладан сактап каттай берсиндер. Ак жол, бардык ак жол тилейм. Умрага же ажыга барсамы деп ниет кылып жүргөм. Эми Кудайга шүгүр, мына Аллага чексиз ыраазычылык, мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Ушул максатка жеткирип, бизди мына ушул күн дагы келип сүйүнүчтүү болуп отурабыз. Ушу биздин алып барып жүргөн алып барган балага дагы ошол чоң рахмат. Ушул баардык элдер тейлеп мынандай кылып алып жүрөт, жакшы.